Садыр Жапаров өкмөт үйүнүн алдында журналисттерге жана чогулган элге маалымат жыйын берди. Бул жакта ызы чуу болгондугуна байланыштуу 3 күн башка штабта иш жүргүзүп жаткам. Бүгүн бул жактын баарын тазалап 1 саат мурун келип отургам. 1 саат мурун унаамды күзөтчүмдү алып кетишти. Муну Субаналиев жасады. Субаналиев УКМКны басып алып, аны мыйзамсыз башкарып отурат. Ага адамча түшүндүрөйүн десем, 3 күндөн бери байланышка чыкпай жатат. Азыр дагы байланыша албай койдум. Учурда УКМК мыйзамсыз басып алган каракчыга баш ийип жатат. Каршы күчтөр эптеп бийликке жетип алайын деп ушундай кылып жатышат. Субаналиев жалгыз эмес, артында Алмазбек Атамбаев бар. Эртең форумга элди чогултуп жатат. Өмүрбек Бабанов дагы бар. Анын балдары Кенжебек Бокоев таласта бала чогултуп жүрөт. Форумда акча таратып жатышат. Менде факты бар. Алмазбек Атамбаев мындай кылбаңыз. Эгер эртең эл кагылышып кете турган болсо, анда токтото албайбыз. Анда Кыргыз өлкөсүн жоготуп алабыз. Ал эми Элвира Соровалдиева сокулукта эл чогултуп жүрөт дейт, деди Садыр Жапаров. Ала Тоо аянтында өтүп жаткан митингчилердин ортосунда кагылышуу орун алды. Митинг учурунда белгисиз тарап аянтка эл арасына жырып кирип, таш ыргытып ок атылды. Митингге мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министрлер Өмүрбек Бабанов, Сапар Исаков баштаган адамдар келишкен. Аларга жаш активисттер, ошондой эле опера жана балет театрында чогулган Республика партиясынын айрым талапкерлери келип кошулган болчу. Бүгүн 9-октябрда эл тарабынан куулган Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жасады. Ал өз кайрылуусунда өлкөдө абал турукташкандан кийин президенттик кызматын тапшырууга даяр. Бул тууралуу президенттин сайтында жарыяланды. Өлкөдөгү саясий кырдаал курч абалга жетти. Аны жөнгө салуу үчүн төмөнкү кадамдарды жасайлы. Жогорку кеңешке шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгардык. Эми жаңы парламенттик шайлоолор дайындалат. Бул боюнча БШК өзүнүн тиешелүү чечимин кабыл алат. Бул кадамдар азыркы саясий тирешүүлөрдү басаңдатат деп ишенем. Аны менен катар кризиске чейин иштеп келген өкмөт башчысын жана өкмөт мүчөлөрүн отставкага кетирип, кийинки дайындоолорго мыйзамдуу жол ачуу керек. Жаңы премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоонун легитимдештирүү үчүн Жогорку кеңештин токтому жана президенттин жарлыгын чыгаруу зарыл. Мен тиешелүү жарлыктарга кол коюуга даярмын. Ал үчүн Жогорку кеңештин тиешелүү токтомун күтөм. Жогорку кеңештин депутаттарын өз милдетин аткаруусун камсыз кылуу үчүн укук коргоо органдары депутаттардын коопсуздугун камсыз кылуусу керек. Дагы бир ирет кайталайм. Мен азыркы кызматтык өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштырып, кырдаалды укуктук талаага кайтарууга зарыл болгон чечимдерге кол коюуну көздөйм. Мен үчүн эч бир кызмат мамлекеттин бүтүндүгүнөн, элдин биримдигинен, коомдун тынчтыгынан бийик эмес. Азыркы кырдаал тез арада укуктук талаага салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттү легалдуу статуска ээ кылып, өлкөм мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даярмын. Саясий тараптарды элди бөлүп жарбоого жана коомго бөлүк салбоого чакырам, деген Сооронбай Жээнбеков өз кайрылуусунда. Бүгүн 9-октябрда Азаттыктын кабарчысы өкмөт үйүнүн алдындагы митингди чагылдырып жатканда митингчилер тарабынан түз эфирде коркутууга туш болду. Бул тууралуу Азаттыктан билдиришти. 9-октябрда Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг өткөрүп жатышкан. Ага катышкан адамдар Жапаровдун бийлигин мыйзамдуу деп таанууну талап кылышкан. Видеодо көрүнгөндөй белгисиз адамдар кабарчыга келип, түз эфир учурунда Садыр Жапаров деп тема кой. Азаттык туура эмес чагылдырууда, биз кеңселерге баралы деп жатабыз. Бул жерден кетип кал деп айтат. Натыйжада кабарчы өз ишин токтотуп, митингден кеткен. 9-октябрда кылмыштуу топторсуз мамлекет акыркы үмүт тынчтык маршу өтүүдө. Анда айрым депутаттар дагы катышып сөз сүйлөштү. Элвира Соровалдиева абал оорлошуп кетти. Буга бир катар окуялар себепкер болду. 5-октябрда борбордук аянтка шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылсын деген талап менен 13 партиянын өкүлдөрү бириккенбиз. Саат 8:00 чейин убакыт бергенбиз. Ошондо биздин тарапташтарга саат 8:00 10 мүнөт калганда чалып, эки лидерди ак үйгө жөнөткүлө сүйлөшөбүз дешти. Лидерлер ак үйгө тарапка бара жаткан үн берүүчү граната, көздөн жаш агызуучу заттарды ыргытышты. Трибунада тургандарга дагы ыргытылды. Бул жерде бизди алдап атайын күттүрүп, эл ачууланып, ак үй жакка кеткенде чачыратабыз дешти. Бүгүнкү күндөгү кырдаал жооптуу. Бул бийликтеги адамдар 4 күн күттүрүп, ызы чуудан кийин премьер-министрдин отставкасын кабыл алды. 4 күн эмнени күттүңүз? Сооронбай Шарипович, бир бала каза болуп калды. Эмнени күттүңөр? 2 күндөн бери криминалдар депутаттарга Садыр Жапаровду премьер-министр кылганга кол коюп бергиле деп жатат. Биздин бир эл талабыбыз бар болчу, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу болчу, dedi. 9-октябрда кылмыштуу топторсуз мамлекет акыркы үмүт тынчтык маршу өтүүдө. Анда айрым депутаттар дагы катышып сөз сүйлөштү. Элвира Соровалдиева абал оорлошуп кетти. Бүгүнкү күндөгү кырдаал тез арада укуктук талаага салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттү легалдуу статуска ээ кылып, өлкөм мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даярмын. Саясий тараптарды элди бөлүп жарбоого жана коомго бөлүк салбоого чакырам, деген Сооронбай Жээнбеков өз кайрылуусунда.
Урматтуу элем, мына көргөнүңүздөрдөй эле провокациялар болуп жатат. Күндөгүдөй эле ушундай окуялар. Митингде эл гана ушул Садыр Жапаровго гана добуш берип, өздөрү Садыр Жапаровду колдоп атат. Эл билет баарын. Биз дагы өзүбүздүн Садыр Жапаровду жоготуп албайлы. Жакшылап Садыр Жапаровго көз салып карайлы туугандар. Садыр Жапаровду колдойлу. Ал эми провокация кылып башка депутаттар мына иштеген Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов ушулар бийликке келген, мурда иштешкен. Эч кандай булардан жыргалчылык көрбөдүк. Сатып жеп жок кылды. Көрүп эле турдуңуздар баарыңыздар. Эл дагы ишенбеңиздер. Баарыңыздар ишенбеңиздер. Өзүңүздөргө сак болуңуздар жана булар даярданып жатат деген сөздөр дагы айтылып жатат. Садыр Жапаровго ошо куралдуу күчтөр, куралдарын даярдап жатат деп. Мына Алмазбек Атамбаев ушулар баштаган топ бар. Сиздерден сураныч. Садыр Жапаров тууралуу ар түрдүү ушак кептерге ишенбеңиздер. Биз өзүбүздүн ажообузду эптеп чыгардык. Эми Садыр Жапаровду эптеп ушул өзүбүздүн президент кылып шайлап алайлы. Туугандар, өзүңүздөр Садыр Жапаровду ар дайым колдоп, ушул кумтөр үчүн түрмөгө түштү. Баарыңыздар эл көрүп турасыздар, баарыңыздар билесиздер. Кумтөрдү айтып жүрүп, эл үчүн деп өзүнүн жакындарынан айрылды, баласынан айрылды. Баарыңыздар эле көрдүңүздөр. Бул акыркы үмүтүбүз биздин. Элим, ар дайым ушул Садыр Жапаровго башкалар эмнени айтып жатса дагы ушул Садыр Жапаровду колдоп турайлы. Садыр Жапаров жөнүндө жаман сөздөргө, жаман ушактарга ишенбейли. Мунун баарын эл билет. Сиздерге терең ишенебиз.